Кутмандуу кеч урматтуу көрүүчүлөр, назарыңыздарда жаңылыктар маалымат программасынын кечки чыгарылышы. Студияда мен Алмаш Абдумиталипова, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Бүгүн 31-июлда Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайджан мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өттү. Базар Коргон районундагы номер 15 Жумалы атындагы жалпы билим берүү мектебине 150 орунду кошумча имарат салынууда. Көчмөндөр оюнуна сапар тарткан биримдик кербенинин жүрүшү Чаткал районуна жетти. Бүгүн 31-июлда Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайджан мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өттү. Иш-чарага президент Садыр Жапаров, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов жана Азербайджандын президенти Ильхам Алиев катышты. Президент Садыр Жапаров жолугушууну ачып жатып, акыркы жылдары мамлекеттик чек араларга байланыштуу тарыхый макулдашууларга жетишилгенине жана өз ара ишенимдин чыңдалышынын аркасында аймактык кызматташтык сапаттык жактан жаңы деңгээлге чыкканына токтолду. Мамлекет башчысы Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин 2027-2028 жылдарга туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин колдогон үчүн аймактагы өлкөлөрдүн лидерлерине ыраазычылык билдирип, Кыргызстандын Борбор Азиянын орто кызыкчылыктарын эл аралык аренада ыраттуу илгерилетүү ниетин баса белгиледи. Сөз сүйлөө аяктаган соң президенттер Чолпон Ата декларациясына кол коюшту. Бейформал консультативдик жолугушуунун жыйынтыгын чыгарып жатып, президент Садыр Жапаров кол коюлган декларация Борбор Азия мамлекеттери менен Азербайджандын ортосундагы жогорку деңгээлдеги өз ара ишенимди, алардын тынчтык, ынак коңшулук жана туруктуу өнүгүү принциптерине берилгендигин, ошондой эле аймактык кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүгө болгон умтулууларын чагылдыраарын айтты. Кыргызстан темир жол, автоунаа, авиация жана мультимодалдык стратегиялык долбоорлорду ишке ашырууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Азербайджан жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусунда билдирди. Президент белгилегендей, транспорттук байланыштарды өнүктүрүү биргелешкен иштин негизги багыттарынын бири жана бул багытта өлкөлөрдүн инфраструктуралык долбоорлорунун өз ара айкалышын жана толуктоосун камсыз кылуу маанилүү. Мамлекет башчысы ири долбоорлордун катарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун белгиледи. Ошондой эле энергетикалык кызматташтык туруктуу өнүгүүнүн негизги фактору экенин айтып, электр энергиясын өз ара жеткирүү боюнча жетишилген макулдашууларды жогору баалады. Мында Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан Камбар Ата ГЭСинин биринчи долбоорун ишке ашыруу боюнча биргелешип иш алып барып жатканы белгиленди. Президент ошондой эле өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелердин бекем негизи болуп маданий жакындык, жалпы тарых жана салттуу байланыштар эсептелерин маалымдады. Ошондой эле туризм тармагындагы кызматташтык чоң потенциалга ээ экени айтылды. Соңку жылдары мамлекет ички инвесторлорго өзгөчө шарт түзүп, аларга керектүү колдоо көрсөтүүдө. Бул багытта мында 1 жыл мурун Сузак районундагы гипс жана гипсокартон чыгаруучу завод курулган. Учурда заводдун өндүрүмдүүлүгү көбөйүп, ички рынокту продукция менен толук камсыздоого жетишүүдө. 1 жыл мурун бош жаткан жер азыр минтип өндүрүш аймагына айланды. Мында өлкөдөгү жалгыз гипс жана гипсокартон чыгаруучу завод жайгашкан. Сузактын Достук айрымындагы бул өндүрүш ички керектүүнү ата мекендик продукция менен камсыздоого толук мүмкүнчүлүгү жетет. Мынау упаковкадан кийинки даяр продукциябыз, азыр аны биз фурага жүктөп Кыргызстан бою таркатабыз. Жалпы 6 гектар аянтты ээлеген завод жергиликтүү инвесторлордун каражатына курулган. Өткөн жылы ишке берилген заводдо иш ыргагы заманбап технологиянын жардамы менен жүрүп, автоматташтырылган тутум иштейт. Гипс кенибиз бул жактан 500 метр аралыгында турат. Ошол себептен биз гипс кенине жакыныраак болгон үчүн ошо мамлекетибизден ижарага территорияны алдык. Ошол мамлекетибиздин жардамы менен биз ошол жергиликтүү тургундарыбызга иш берип жана налогторду төгүп аракет кылып жүрөбүз.
Жергиликтүү инвесторлор учурда мамлекеттин колдоосу сезилерлик болуп жатканын белгилешет. Жеңилдетилген шарттар өндүрүш тармагына инвестиция тартууга өбөлгө болуп, жаңы ишканалардын ачылышына жол ачууда. Айрыкча жер тилкелерин өндүрүш үчүн берүүдөгү процесс кыйла жакшырганын айткан Нурбек Бөжөков, бул ишенимди туура пайдалануу жана эффективдүү колдонуу башкы талап дейт. Анан бул жер биздин собственность болбосо, мисалы үчүн биз так биздин немебизди аткарбасак, коюлган условиялардычы ошол жерди бизден мамлекет алса деле болот да. Андан сырткары бизде договор аренды деген нерсе бар. Биз внутренний бюджетке, мисалы үчүн бул Сузак айыл өкмөткө акча төгүлөт для внутренних нужд. Бизден дагы жардам болот. Андан сырткары мисалы үчүн ар кандай мамлекеттик ишканалар, мисалы үчүн пом курулабы же застава курулабы же налоговыйда бир ремонт болсо, биз ошол жака тоже жардам берип турабыз. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында жер тилкелерин ижарага берүүдө мамлекет ички инвесторлорго артыкчылык берет. Бул өз кезегинде көп жылдан бери бош жаткан жерлерди натыйжалуу пайдаланууга, жаңы өндүрүштөрдү ачууга мүмкүнчүлүк түзүүдө. Мунун алкагында инвестиция тартылып, дотацияда турган айыл аймактарынын бюджетин толуктоого дагы мүмкүн болууда. Буга чейин ал жерлерде жөн эле гипс сирөөсүн өндүрүп келсе, бүгүнкү күндө ошону кайра иштетип, ошо калкты ошо курулуш материалдары менен камсыздалат. Ал жер эчке жайыт болгондон кийин ал жерден салык деле түшкөн эмес. Ошон үчүн биз ал жерди өздөштүрүп, ошо өнөр жай тармагына которуп туруп бердик. 80-90 адамдын иш менен камсыз кылуу, булардын айлыктары, ошондой эле сатуудан түшкөн кирешели бүт айыл өкмөт өтүшөт. Ошондуктан бул Сузак айыл өкмөттө көптөгөн мындай ички маселени чечүүгө жардам көрсөтөт. Ал арада Сузактагы заводдун өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 10 миллион чарчы метрге чейин гипсокартон барактарын жана 60 000 тоннага чейин гипс порошогун чыгарууга мүмкүндүк берет. Өндүрүштүк мекемеде 100гө жакын жумуш орну түзүлгөн. Долбоорду ишке ашырууга жалпы 11 миллион доллардан ашык инвестиция тартылган. Дөрөт Канатбеков, Манас Назаров, Сузак району. Базаркоргон районундагы номер 15 Жумалы атындагы жалпы билим берүү мектебине 150 орунду кошумча имарат салынууда. Ал жеке ишкердин көмөгү менен ишке ашууда. Бул имарат бүтсө, мектептин башталгыч класстары бул жака көчүшөт. Анткени учурдагы имарат 1962 жылы Ашар жолу менен салынып, учурдагы абалы эски авариялык абалда. Сөз кабарчыбызда. Базаркоргон районунун Арсланбаб ата айыл аймагындагы Көктөңдү айылында жайгашкан номер 15 Жумалы атындагы орто мектеп 500 орунду болгону менен мында 800дөн ашуун окуучу билим алат. Башталгыч класстар билим алган корпус 1962 жылы элдик Ашар жолу менен салынгандыктан эски. Ары өкмөт тарабынан авариялык абалда боюнча курутунду да чыккан. Сыйымдуулугу 500гө, 300 орундуулугубуз типовой, ал эми 200 орундугубуз Ашар жолуна курулган. Ашар жолуна курулган мектебиз 1962 жылы курулгандыктан азыркы талапка жооп бербей калды. Жанакы шарт балдарга да шарт түзүш керек болуп калды. Ошондуктан азыр жеке ишкерибиз агабыз бар эле. Калыйып Муратбек деген агайыбыз. Ошо агабызга кайрылганыбызда макулдугун берип куруп берем деп. Келип жеринен көрүп, сен документ иштерин бүтүрсөң, мен бардык жагын өзүм жаныман куруп берем деп. Ошентип жеке ишкердин демөөрчүлүгү алдында 150 орунду 2 кабаттан турган имараттын курулушу башталганына 1 айдан ашуун убакыт болду. Бул имаратыбыз заманбап имарат. Бул долбоорунда ошондой каралган. Бул 2 кабаттуу имарат. Биринчи кабатында ушу 4 класс жайгашкан, санузелдери жайгашкан. Экинчи кабатында дагы 4 класс жайгашкан. Кышында жылуулук немеси каралган. Бул негизги корпустан алынат жылуулуктары. Ошол негизинен азыр арматурный каркасный иштери болуп атат. Каркас токуп атабыз, 8 бала иштейт. Курулуш иштери аяктап пайдаланууга берилсе, бул жайга башталгыч класстар эски корпустан көчүрүлөт. Максат балдар үчүн окууга, билим алууга жагымдуу шарт түзүү. Мамлекеттен жардам күтүп олтурбастан билимге инвестиция салган ишкерлердин болсо, аймактарда көп маселелер чечилмек дешет мындагылар. Арсланбаб айыл аймагы боюнча жалпысынан 20 мектебиз бар. Анын ичинен азыркы күндө 3 мектепке
кошумча имарат куруу эмес кереги бар, зарылчылыгы. Ошондон бир эле бул Көктөндү айылындагы номер 15 Жумалатына орто мектебинин азыр айтып өттү жогоруда, ушу Калыев Марат акабыздын тарабынан кошумча имарат курултат. 150 орундукка. Биз тараптан эми бул ошо жеке ишкерге керектүү баягы АПЗ документтерине айыл өкмөт тарабынан жардам берилди. Кошумча имараттын курулушу кийинки 2027-2028 окуу жылына пайдаланууга берилүүсү күтүлөт. Гүлжина Мөндөгөч, Чыңгыз Абдыкадыров, Базаркулгон району. Кыска аралыкта бир кесиптин ээси кылып чыгарган кесиптик лицейлер ар бир аймакта орун алган. Малису шаарындагы номер 76 кесиптик лицейи дагы бар. Аталган окуу мекемесинде кабыл алуу онлайн түрүндө жүргүзүлүүдө. Майлису шаарындагы көптөгөн жаштардын кыялын орундаткан номер 76 кесиптик лицейи учурда жаңы окуу жылына карата окуучуларды кабыл алып жатат. Каттоо заманбап шартта онлайн ыкма менен ишке ашууда. Бүгүнкү күндө 76 кесиптик лицейинде кабыл алуу башталды. Кабыл алуу онлайн жүргүзүлөт. Бизге окуучулар өздөрү катталышат онлайн. Ал эми биз түшүнбөгөн жерлерин түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Катталбай аткан окуучуларды ушундай алып катталасыңар деп түшүндүрүп беребиз. Андан сырткары аларга катталгандан кийин 10 күнүн ичинде бизге документтерин алып келип бериш керек. Документтерин алып келип берсе, анан биз базага кирип толук аларды катталды деп белгилеп чыгабыз. Кесиптик лицейде заманбап технологиялар менен жетиштүү деңгээлде билим берүүгө бардык шарттар түзүлгөн. Жалпы 5 багыт боюнча билим берилет. 2 жылдык мөөнөттө 9 класстын базасында ширетүүчүлөрдү, электромонтёрлорду С категориясы менен кошумча билим менен, ошондой эле тигүүчүлөрдү даярдайбыз. Ал эми 10 айлык мөөнөттө ашпозчуларды, ошондой эле ширетүүчү, электромонтёр, тикмечи кесиптерин даярдайбыз. Ал 10 айлык мөөнөттөгүлөр 11 класстын окуучулары ошондой эле 35 жашка чейинки жарандар окуй алышат. Окуу мөөнөттөр бюджеттин эсебинен окутулат. 2 жылдык мөөнөттөгүлөргө жакшы окуган окуучуларга стипендия берилет. Ширетүүчү, айдоочуларды жана электромонтёрлорду даярдоодо жана тигүүчүлүк өнөрүн үйрөнүүдө толук кандуу техникалык жабдуулар менен камсыз болушкан. Күчтүү билими жогору мугалимдер жамааты сабак беришет. Бычканды, тиккенди 0дон баштап үйрөтөбүз. Кыскасы бар жокту үйрөнүп, ушул жерден бир кесиптин ээлери болуп чыкканга мүмкүнчүлүктөр бар кыз-келиндерге. Шарттары жакшы, аябай машинкалар баарына жеткиликтүү. Бардык шарттары менен оверлок, үтүк бар жогубуз бар. Заманбап машинкалар менен иштешебиз. Номер 76 кесиптик лицейде жатакана, спорттук залдар жана акыркы үлгүдөгү ашканалар дагы бар. Билим алган ар бир окуучуга мыкты шарт жаратылган. Андыктан кыска аралыкта мыкты адис болуп чыгууну самаган жаштар үчүн лицей татыктуу билим берүүгө дайым даяр. Белгилей кетсек, аталган лицей 1964 жылдан бери иштеп келүүдө. Мунара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Майлису шаары. Жалал Абад облусунун Манас шаарында жалпы узундугу 6800 метрди түзгөн суу түтүктөрү тартылып, насостук станциянын курулушу жүрүп жатат. Мэриянын маалыматына ылайык, учурда курулуш иштеринин дээрлик 50% бүткөрүлдү. Долбоор аяктагандан кийин суга суу маселеси чечилип, айыл чарба жерлерин суу менен камсыздоо кыйла жакшырмакчы. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, аны ишке ашырууга 350 миллион сом бөлүнгөн. Долбоордун ишке ашырылышы дыйкан фермерлердин сууга болгон жеткиликтүүлүгүн жогорулатат. Ысык көлдө өтүп жаткан суудагы Формула 1 боюнча дүйнө чемпионатынын катышуучуларынын жана көрүүчүлөрүнүн коопсуздугун камсыздоо үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөдү. Ведомствонун маалыматына ылайык, мелдеш өтүп жаткан аймактарда куткаруучулар күнү түнү нөөмөттө турушат. Коопсуздукту камсыздоого куткаруучу кайыктар, суучулдар, өрт куткаруу бөлүмдөрү жана ыкчам аракеттенүүчү адистер тартылган. Мелдештин алдында куткаруу техникасынын, жабдуулардын жана байланыш каражаттарынын даярдыгы текшерилип, суучулдар практикалык машыгууларды өткөрүштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды коопсуздук эрежелерин сактоого, уюштуруучулардын жана өзгөчө кырдаалдар кызматкерлеринин көрсөтмөлөрүн так аткарууга чакырды. Элдин коопсуздугун камсыздоо бүгүнкү күндө маанилүү багыттардын бири. Айрыкча алыс каймактарда милиция кызматкерлеринин элге жакын иш алып баруусу тургундар үчүн чоң мааниге ээ. Чаткал районунун Акташ жана Курулуш айылдарында бул багытта жаңы шарттар түзүлүп, милиция кызматкерлеринин иши бир кыйла жеңилдеди.
Медербек Садырбаев Алыскы Чаткал райондук ички иштер бөлүмүнүн Акташ жана Курулуш айылдарынын милициянын аймактык ыйгарым өкүлү болуп 6 жылдан бери эмгектенип келет. Ал күн сайын эртең мененки саат 8:00дөн 19:00га чейин кызмат өтөп, өзүнө бекитилген аймактагы коомдук тартипти сактоо, укук бузуулардын алдын алуу жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо багытында иш алып барат. Элдерге коопсуздугун кароого кыялданчу элем. Кудай буйрса, мына максатыбызга жетип иштеп атабыз. 2020 жылдан бери ушул тармакта иштеп келемин. Буга чейин ушул эле райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөчүсүнүн жардамчысы болуп иштегенмин. Мурдага салыштырмалуу азыр анча өзгөрүүлөр болуп атат. Биринчиден ыраазычылыгыбызды айтып кетсек, бизге ушундай жакшы шарттарды түзүп бергенге министрлер тарабына жана президентибизге, өзүбүздүн жетекчилерибизге ыраазычылыгыбызды айтып кетебиз. Мына азыр жашоо шартыбыз аябай жакшы, иштөөгө эч кандай тоскоолдуктар жок. Баардык шарттар бар. Кызмат менен үй бүлөлүк турмушту айкалыштырып келе жаткан каарманыбыз 34 жашта. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүү, бир уул, бир кыздын камкор атасы. Ал эми балдары учурда Курулуш айылынын балдар бакчасында тарбияланып жатышат. Эл арасында жашап, кызмат өтөп жаткан милиция кызматкери үчүн бул да чоң ыңгайлуулук. Анткени балдарынын билим алуусу менен бирге өзү да жергиликтүү тургундарга жакын болуп, кызматын үзгүлтүксүз аткарып келет. Бүтүп калды жолдорду, азыр ушу элге гана шагал ташып жүрүп тейлеп коюп атабыз. Там мындай тожилар бар азыр. Кечээден көйгөйлөр жокпу? Жок, көйгөй тынч элебиз. Ал эми жаңы имараттын өзгөчөлүгү анын бир тарабы кызматтык иш бөлмөсү болсо, экинчи тарабы милиция кызматкеринин жашоосу үчүн ылайыкташтырылган. Жаңы имарат бардык заманбап талаптарга жооп берет. Айылда өзүбүздө болгону бул элге анча жакшы. Көп көйгөйдүн алдын алабыз деп ойлойм. Алыс барбайбыз, бул дайыма ушу жерде биз менен тыгыз байланышып, эл менен да өз дагы тыгыз иштеп, кантсе да анчалык жакшы деп ойлойм. Бизде баягы көп кылмыштуулуктун алдын алат десек болот. Элге дагы жакшы, бунун бардыгы, көчө тынч болот, элибиз тынч болот. Бизге үчүн мамлекетибизге рахмат, баягы өлкөбүздүн ушундай элдин тынчтыгын ойлоп, ар бир шарттарын түзүп берип атат. Чоң рахмат деп ойлойбуз, баягы өлкөбүздүн Маты Садыр Нуркожоевичке. Маалым болгондой, жаңы милициянын таяныч пунктунун ачылышы айыл элдерине бир кыйла жеңилдик түздү. Анткени буга чейин айрым маселе боюнча тургундар райондук ички иштер бөлүмүнө чейин 40 чакырым аралык болчу. Эми болсо көпчүлүк көйгөйлөр ошол эле айылдагы милициянын таяныч пунктунда мыйзам чегинде чечилип, жарандардын убактысын жана каражатын үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк алышты. Кече жакында эле ошо аймакта эскөчүлөргө өзүнүн өндүрүштөн чыгарылган Chevrolet Tracker үлгүсүндөгү автоунаалар берилди эки аймактык бөлүмчөгө. Андан сырткары жакынкы күндөрдө дагы бир эки жерден жер маселесин чечип атабыз. Ал маселелер чечилип, документтери бүтүп калган болсо, ал жерлерге дагы ошо аймакта эскөчүлөргө жашоо шарттын толук кандуу иш алып баруу үчүн аймактык бөлүмчөлөр курулуп күтүлүүдө. Белгилей кетсек, бул жаңы милициянын таяныч пункттары Ички иштер министрлигинин курулуш башкармалыгы тарабынан курулуп, элдин коопсуздугун камсыз кылуу менен катар кызматкерлер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөйт. Алмаш Абдумиталипова, Жанузак Нурдавлет уулу, Чаткал району. Өлкө аймактарын биримдикке чакырган республикалык биримдик кербени бүгүн Чаткал районуна жетип келди. Кербен кыргыздын каада салты менен салтанаттуу тосулуп, улуттук маданиятты жана ынтымакты даңазалаган иш-чарага айланды. Кененирээк кезектеги сюжетте. Ассаламу алейкумдар. Республикалык биримдик кербени Алабука районунан бүгүн Чаткал районуна жетип келди. Кербенде Алабука районунун жетекчилиги менен улуттук кийимин кийген атчандар коштоп келип, Чаткал районунун Кызыл Тукой айылында кыргыздын каада салты менен салтанаттуу тосуп алышты. Алабука району менен биримдик кербени менен Чаткал районуна кирип келдик. Чаткалдыктар жакшы тосуп алды, салтанаттуу тосуп алды. Мудан ары таласка аттанабыз.
Иш-чарада ак баталар берилип, улуттук ыр-күүлөр жаңырып, элдик өнөрпоздор концерттик программа тартуулашты. Коноктор үчүн Кыргыздын боз үйүндө улуттук даамдар коюлуп, элибиздин мейман достугу жана бай маданий мурасы даңазаланды. Кербендери сапар тартып келе аткан экен, ушуларды күтүп, Кызыл Токойдон тозуп алып, булардын ой максаты бүт кербенде жүргөндөр жаштар экен, жаш балдар экен. Ушулар эски Кыргыздын эме салт саналарын элге таркатыш үчүн жана көчмөндөр айылына оюнуна барып, дүйнөгө таанытыш үчүн жакшы салт менен жортуулга чыккан экен. Ушулардын жортуулу сапарлары бегапар болсун. Ал эми бүгүн Чаткал районунда улуттук кийимин кийген атчандар кербенге кошулуп, райондун тарыхын, маданиятын жана каада салтын тааныткан көркөм программалар менен сапарын улантышат. Урматтуу президентибиздин атайын мына ушул улуу көчмөндөр оюну быйылкы жылы өткөн татышка биз 40 райондун атайын ынтымагын, биримдигин, кыргыз элинин улуулугун даңазалап, даңктап ушул көчмөндөрдүн жүрүшү болуп атат. Көч мына бизге Аксы Алабука районунун көчү келип ушерден тосуп алып азыр жакшынакай көчтү. Эми азыр андан ары биз эртең кондуруп, андан ары Айтматов районуна жатабыз. Эми бул жерде негизги максат районубуздун элдердин биримдиги, ынтымагыбызды көрсөтсөк, ошол жерден маданиятыбызды көрсөтсөк, баардык жакшы нерсебизди көрсөтүп, көчмөндөрдүн батасын алып көчтүн анан узатып ийиш болуп атат. Белгилей кетсек, мындан ары республикалык биримдик кербени Талас облусунун Айтматов районуна багытталып, өлкө аймактарын бириктирген ынтымак, биримдик жана мекенчилдик максатын даңазалоону улантат. Тагайбек Акматов, Мухаммедалы Эшназаров, Чаткал району. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошомун. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Амандыкта жүз көрүшөлү.